Кундуз Исакова. Чоң рахмат, сонун видео болуп тур. 100 000 менен Кара Суудагы базарлардан Ош жергесинде баштаса болобу же азырынча жете элекпи? Кабар берип койсоңуз албетте. Аз эле акча деңизчи, бирок мен сыяктуу билбегендерге болот бекен деген ой. Кундуз Исакова, комментарийиңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин кайсыл жакта болгонуңуз маанилүү эмес. Анткени Wildberries'тен берген мүмкүнчүлүгү да ошол. Сиз Ошто болосузбу, Баткенде болосузбу, Кыргызстанда болосузбу, деги эле дүйнөнүн кайсыл жагында болсоңуз болуңуз, айырмасы жок. Ноутбугуңуз болсо, интернетиңиз болсо, жана бул тармакты кантип иш алып барганды эле билсеңиз, бул ишти кылып кете бересиз. Андыктан өзүңүздү интернеттин берген мүмкүнчүлүктөрү менен чектеп албай, муну деген Ош менен байланыштырбай эле коюңуз. Анткени кылсаңыз боло берет. Бирок сизде деген байкашымча азыр эми эле маалымат пайда болуп келе жаткан окшойт. Мындай жагдайда кылышыңыз керек болгон нерсе, ылдыйда дагы айттым, YouTube'дагы открытый доступтагы эле видеолорду пока көрө бериңиз. Үйрөнө бериңиз, маалыматты ала бериңиз, бир жерден кийин өзүңүздөр жалпы Wildberries'тин картинасын кандай картина экенин түшүнөсүз. Ошондон кийин балким бул тармакка кирем же кирбейм деп чечим чыгарасыз. Кирем деп чечим чыгарсаңыз дагы биз менен байланышсаңыз, биз сиз менен бул темада сизге колубуздан келишинче жардам беребиз.